Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга сыйырмат. Илимий эмгектер. Манасчы параллельно научный работник. Доктор наук. Доктор наук? Доктор наук Манасчыны биринчи көрүп атам. Санда сонун болду окшойт э? Эми билбейм, угармандар айтсын баасын. Менин төгүлүп чачылып саясий режимдердин Манаска кылган мамилесин айттым. Эле Манас кыргыз эли үчүн эмне? Биринчи кезекте руханий өзөк. Мен бир нерсе айтып берейин анда доктор наук Манасчыга. Мен Германияга барганда Манастын эң биринчи жазып алган версиясын алып келгем да. Радловтук. 2008. Анан бастырып чыгарайын деп, анан окуп чыккандан кийин токтотуп койгом. Себеп мындай да, мына Манасчы билиш керек да. Мен аны окусам, анан Манас жарадар болуп, алдынан тайып, бийликтен кетет да, өлүп баратканда. Ошондо баары сатат да. Ошо Радловдун версиясында эчтекесин катпай жазыптыр да. Анан каныкей 40 чорого барса, 40 чорода качат. Самый коркунучтуу жери Бакаятага барса, Бакаята мен каныкей сага айран урдап берейин, тиги деп, ал да качат Бакаята. Сиз муну билесиңер? Билем. Азыр мага ушундай суроо берип. Мен азыр ошону өкүнүп атам да, ошону чыгарган жокмун деп. Ошондо чыгарсак, мен ойлоп турам, илгерки Манасчылар, кыргыздар, атка минерлерин дайыма Манаска окшогондорду сатпагыла деп чыгарыптыр да. Мен болсо кур намыс калтырып чыгарбай койгом да. Могу күндөр өткөндөн кийин сөз чыгарам деп. Жок, чыгарыш керек. Менде ошол Радловдун 2 тому бар. Мына атайлап көргөзүп атам. Мирбек. Чыгарыңыз. Көрдү. Анткени мен кур намыс калтырдым да, кантип эле ушундай болсун деп. Анан уят го деп. Азыр көрүп атам да, ошо Манастын тегерегиндеги бири калбай саткандай. Мен Манас эмесмин, бирок кыргыздын элитасы жок, ошо алыкы көбөштөн коркуп 40 чоро. Эме 2010-11 жылы 10-11 жылы бычак ташпан экен. Şu olsun. 10-11 жылы деген bir интервьюңуз чыккан. Кыргыздын душманы кыргыз деп. Анан мен ошондо деген каршы чыккам да, каршы жазып чыккам. Кыргыздын душманы кыргыз эмес, кыргыздын душманы сырткы душман деп. Мен ошондо сиздин жана Радловдун версиясын окуп анан ошондо жыйынтыкка келгениңизди билбептирмин. Бирок чын эле ошондой АВК көбөш алтарам, 40 чоронун дээрлик бардыгы Романдын Өрчулу менен Бозуулдан 2 чородон башкасынын бардыгы Манастан баш тартып АВК менен көбөшкө ошолордун саясатын жүргүзөт. Баш ип берген. Манастын күчү кеткен. Кыргыздын мындай жанагы Кожобек айтканда элитасынын канында бар турбаганда сата турган нерсе. Ошондуктан мында бир жаңы бир лидерлер келбесе коркунучтуу экен да. Мен буйрсам могу күндөр өтсө аталып чыгарам деп атам. Мен ошондо уялгамда кантип эле 40 чору каныкей барат, ар бирөө.
Анан кийин жок тигүү деп качат. Анан баарынан да Бакай атабыз барганда айтат да айран урдап берейин деп. Жолуңду көрсөтүп берейин Бухарага депчи. Эми ошол Ошону чыгарыш керек экен да Кыргыз үчүн. Ошондо Кыргыздын чоңдору мүмкүн сатканды токтотот. Анткени Кыргыздын чоңдорунун карында калыптыр да. Сатсаң бул азыркы саясатта да сатыш керек. Сатпаганда бул ненормальный да. Жанагы 11 спикер жазгандай. Нормальныйра сатат, баардыгына акчаны коет, баардыгына өйдө саткынчылыкта коет депчи. Ошондуктан илгерки манасчылар ошондуктан түз айтышкан да. Мен ошондуктан могу версия азырга чейин чыкпай атканым ушу курнамыстан көрүп атам да. Академиянын окуту деле бар да. Курнамыз калтырып, аларды чыгарып атып чыгаш керек да. Ар бир кыргыз билсин. Чоңдорум болмоюнча бизде саткынчылык мода болот экен. Мына 37-жыл алсак, Төрөкөл Айтматов болуп канча киши. Ошол эле биздин кыргыздар арыз жазып берген да. Манаска Манасчылар дагы билип айтып жүрсө, ал үчүн жанагындай китептерди чыгарыш керек экен. Жанына жолоп кетти андай. азыр ошол окуядан айтып берем азыр. Сааты келсин. Бүгүндө айтып берем. Ошол сиз айткан окуяны. Тарыхта бар экен да бирок. Мен да ошондо курнамыз калтырып койдум да Кыргызда ушундай уят болуп кантип чыгарам деп. Аталып Германиядан алып келип. Ал вариант деген таза вариантта жана социализм менен коммунизмдин идеологиясы сиңеле кирелек да. Кийинкилер деген таптаза да. Кийинкилер ыраадылык 1862-жылы жазып кеткен ал вариант. Латин тамгалары менен. Ошо менде бар үйдө. Аталып балдарга көргөзсөм, көрүп алды биз. Бул азыркы болуп аткан ситуация мындай. Жакан азыр деле Кыргыздын чоңдору үчүн алышкан нерсе деп көргөзүп бердим да. Ошондуктан кылымдан кылымга кете берет экен да. 100 жылдан бери. бул тарых кайталанат. Анткени саткынчылык уят нерсе. Саткан адам жаман дегендин ордуна саткандарды көкөлөтүп, чоңойтуп, өстүрүп атат да. Мына азыр ошого таң каласың да. Ошон үчүн көп Мен байкөл. абыкай көбөштөрдүн заманы азыр тайраңдап атат, мас калдып деп турам бирок. Манасчылар келгенге рахмат. Ооба да. Өзүңүзгө рахмат. Ишиңиз оң болсун деп. Анын үстүндө доктор Наук Манасчы Кыргызстанда жалгыз окшойт такыр да. Рахмат. Сизге рахмат. Дагы бир кол чаап коелу. Наар бышып атат эле. Ушинтип болот. Абдан катуу. Силер эрикпей крашкада болсуңар. Жетти балдар. Таң алып калып. Фанты бир көрүп өтүнөр. Амырдын ишинден жетишти. Фанты жетишти. Келге чөп деген. О бозүйдүн фонуна эле чөбөр керек. Келгирем. Бозүйдө олгонбуз деп эстелик болсун. Телефондорго бер. Бакытты. Мен бери карагыла. Азыр очередь менен чечиңер. Чечөбүрсүң. Бузулма патам яткан. Sen gel. Gel. Sana telefonum. Ne saklı? Akın. Ne kanı? Varım bozulgu koyunda otarız. İyi kayraç otarız. Bekle, Siz bir yana durun.
Telefonumuz kurun. Sotkаңыз ба? Мен тартып тұрған скажер. Экран жапқан. Аты кім? Hazır oturun. Ama bir sesler. Что молодые? Алмас Арсенович, бұл Періште деген қыздың туған күні екен. Қалау тілек айтып осып кетеді. Ата енесі сұрап жатады. Мен білсем бірдеме алып ержем ме жоқ дегенде. Мына қалау тілегіңізді айтып қойса тарих үшін деп. Periştesi yaratkan perişteler koldosun, baktılığı olsun. En atası Simutsangan, en atasını selagan, en atası zamanı selagan. Kuday buyursa özü de bir Kuday baldardan versin, baldarının camandığını görüyorsun. Ömürlük yarı damat düşürsün, ömürlük yarı silah düşsün, üntımaksız yaşasın. Siz takınca Bak bu Kuday olsun. Perişteler oldasın, Kuday olsun. Tamam, bilsen bir demek ötelim. Ата енесі бұлар екен. Районға ашық айтады. Көрдіңіздер ме? Бес қандай жастар қайды. Болған Karınbay, öyle mi? Da. Mümkün olsa bir tarafa olsa düşkü almış. Düşkü almış. Batak görürsün yer bulur diye. Şimdi gelirsin tuğan günü yapıyorsun. Hoş konfet. Қазақстандан салам айтып жатады, Атамбаевты қолдайды дейді қазақтар.
Казакча жазыптыр да. Қазақ туғандарға рахмет. Ал сірә қазақтардан білтеген мұқа келді деді ғой мұға. Бүгін, е? Жақта байлап қойдық. Қазақтарды өзі әтеге қатты келіп отыр. Кыргызстаннан шыққан Құран барлығын сүйіп кешеді. Зарабы бар екен. Миллион мемлекетке тарап отыр. Бүгін басқа саясы екен. Умалды, шамал болып тұрды, шамал жоқ. ел қарапайым ел Орта Азияда демократияның символы деп отыр. Басшылық, Алматыдан айтып отыр. Орыстардың сөзі бар, своян атеист, пророками. Любяхта дәлелер. Алла сурайт отыр. Сұрай